Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстандын премьер-министринин орун басары, инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков менен жолугушту. Жапаров белгилегендей, Кыргызстан достукка, ынак коңшулукка, жалпы саналган тарых, маданият, салтка, тилге жана руханий баалуулуктарга негизделген кыргыз-өзбек мамилесин мындан ары өнүктүрүүгө жана ар тарапты чуңдоого умтулат. Өзбек-кыргыз өнүктүрүү фондунун ишинин алкагында Кыргыз тарап алгачкы этапта Кызыл Кыя шаарында чектеш соода боюнча соода логистикалык борборун куруу. Аталган борборду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан мультимодалык транспорттук коридор менен бириктирүүчү Эркечтам, Дарыткоргон, Үчкоргон унаа жолун куруу сыяктуу артыкчылыктуу долбоорлорду сунуштоодо. Өзбекстандын премьер-министринин орун басары, инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков өз кезегинде өзбек тараптын эки өлкө ортосундагы мурда жетишилген баардык келишимдерди ишке ашырууга жана эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүгө кызыктар экендигин белгиледи. Ал Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондунун иши ийгиликтүү болооруна ишенимин билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода-экономикалык, суу-энергетикалык, инвестициялык, айыл чарба жана транспорттук логистика тармагындагы эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулады. Камбарата бир кесин куруу долбоорун ишке ашыруу маселеси талкууланды. Уважаемый Сардор Уктамович, наша сегодняшняя встреча. Эки мамлекеттин башчылары тарабынан товар жүгүртүүнүн көлөмүн 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү боюнча коюлган тапшырмасын аткаруу үчүн биргелешкен ишканаларды, мал чарба кластерин, логистикалык борборлорду Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы чектеш аймакта эркин экономикалык аймакты түзүү аркылуу өз ара соода көрсөткүчүн жогорулатуу үчүн шарттарды түзүүнү сунуштайбыз.